Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах ва ба'д. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан оруңуңуздарды кабыл кылсын жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Мына Рамазан айы дагы акырлап баратат. Өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө ибадатта каттуу тырышкан. Белин бекем байлап, аялдарынан алыстап, түндү уйкусуз абалда ибадат менен этикаф абалда мечитте ошол отурат эле. Эми биз Кадыр түн тууралуу, Лайлатул Кадыр, Кадыр түн тууралуу айтып келе жатканбыз. Эми бул түнү кандай амалдарды жасоо керек? Кадыр түндө каттуу ибадатка тырышуу керек, аракет кылуу керек. Бул мустахаб, бул жакшы иш. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө таат ибадатта каттуу тырышкандыгы тууралуу, аракет кылгандыгы тууралуу көптөгөн хадистер келген. Эми жалпысынан айтып өтө турган болсок, биринчи ошол Кадыр түндө жасала турган, аткарыла турган ибадаттардын биринчиси ошол этикаф. Этикафта отуруу. Айша радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадисте мындай дейилет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин этикафта отурду дейт. Буга чейин биз этикаф тууралуу айтканбыз. Этикафта отуруу экен. Мисалы үчүн бизде эми Кадыр түндө ошо 27-синде келишет. Ошол күнү гана Кадыр түндө тосуп коюшат. Жыл сайын эле Кадыр түн 27-синде боло бербейт. Ошондуктан бул этикафка отуруу дегенде же акыркы 10 күндүк толук этикафка чыгат. Акыркы 10 күндүктө. Же болбосо эң азы дегенде бир күн же бир түн. Шам намазга келесиз дагы. Ошол ифтарды кылып кирип кетип, түнү менен ибадат кылып, анан фажыр намаздан кийин, таңкы намаздан кийин, багымдат намаздан кийин чыгып кетесиз. Мына ушул дагы эң жакшы абзелдеринен. Эми жакшы ошол эң азы дегенде 1 саат этикафта отурса деле болот. Бирок хадистерге ылайык бир күн, бир түн болсо дагы этикаф болот. Эми бул Кадыр түндө жасала турган ибадаттардын бирөөсү иман менен жана ихлас менен ибадат кылуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кама фи лайлатил Кадр иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Кимде ким Кадыр түнү дейт, Аллахка иман келтирген амалда. Ошол Кадыр түнү ыйык экен, ушул түндө жасала турган амалдар 1000 айлык амалдардан жакшы экен, 1000 айдан жакшы экен деген максатта иман келтирип, Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда отура турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Биз аз эле өмүр сүрөбүз бул жашоодо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка үммөттөргө салыштырмалуу, бизге чейинки элдерге салыштырмалуу биз аз эле өмүр сүрөбүз бул жашоодо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен бул акыйкат: "Менин үммөтүм 60 менен 70-тин ортосунда кете берет" деген. Көпчүлүк адам 60 менен 70-тин ортосунда ары дүйнөгө сапар алат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтү мына ушундай. Эми албетте ар бир инсандын рызкысы бар. Анан Кадыр түндө жасала турган дагы бир ибадаттардын бири дуа кылуу керек экен. Дуа эң негизгиси дуа. Азыркы кезде биз мусулмандар аябай дуага муктаж болуп турабыз. Дуабыз кабыл болсо экен деп үмүт кылып турабыз. Мына эми шанс.
мына ушул түнү дуалар кабыл болот. Айша радиаллаху анхадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураган экен, ушу кадыр түндө туруп калсам, күйөө болуп калсам ушул түнгө кандай дуа кылайын дегенде, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. О Аллахым, сен кечиримдүү затсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечиргин деп дуа кыл деген экен. Кадыр түндө жасала турган эң негизги ошол хадис, сахих хадисте келген дуа ушул. Жаттап алсаңыз жакшы. Ушул дуаны жаттап алыңыз. Анан башка дуаларды дагы жасай берсеңиз, кыла берсеңиз боло берет. Анан кадыр түнүндө дагы бир жасала турган амалдардын бирөөсү үй бүлөнү намазга ойготуу экен. Үй бүлөнү, аялды, бала чаканы намазга үйрөтүү экен, ойготуу экен. Бул тууралуу хадисте келген. Мына хадисте айтылат, бул хадисти жогоруда да айтып өткөнбүз. Акыркы 10 күндүк кирсе, Рамазандын акыркы 10 күндүгү кирсе, мына бүгүн 23-чү болуп кеттиби? Ошо акыркы 10 күндүк кирсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадатта катуу тырышып, аялдарынан алыстап, анан түндү ибадат менен өткөрөт эле. Анан ошол өзүнүн үй бүлөсүнү, балдарыны жана аялдарыны ибадатка ойготот эле. Акыркы 10 күндүктө ошол жасала турган эң биз катуу аракет кыла турган ибадаттар дагы мына ушул түнү болуш керек. Түнү мына кадыр түн бар. Мына ушуну азыр биз күн сайын саат 2-де дагы мына тахаджуд намазын окуп атабыз. Азыр мына 20 рекет окуйбузбу? Дагы саат 2-де келип, дагы 8 рекет окуп атабыз. Андан кийин витр важип менен намазды акырына чыгарып атабыз. Эми 10 күн окуп барсак, айтка чейин. Иншаллаху таала мына ушул түнгө биз түшүп калабыз да иншалла. Мына ушул түнү окулган 2 рекет намаз эле 1000 айлык амалдан жакшы да, 1000 айлык, кандайча айтсам мен, 1000 айлык намаздан жакшы дегендей. Ошондуктан ихлас кылып койсок, Аллах разылыгы үчүн гана келсек, Аллах разылыгы үчүн сажда кылсак, рүкү кылсак, иншалла бул түндүн жакшылыгына 1 саат болсо дагы, 2 саат болсо дагы ибадат кылып койсок, жетишип калган болобуз. Анткени эч ким өзүнө гарантия бере албайт. Бүгүн бар, кийинки Рамазанга чейин ким бар, ким жок. Ошондуктан азыр жакшылык колубузда.